Жалкоолук күнөөгө түртөт. Урматтуу эже карындашым, бош олтура көрбөгүн. Боштук менен жаштык кошулса, күнөө башталат. Үйүң сенин ишканаң, үйүң сенин мечитиң, үйүң сенин жашооң. Идиш жуугандан, төшөк жыйгандан, үйдү тазалагандан тажадым дей көрбө. Мусулман аялдын бактысы үйүнүн төрүндө. Бактысын көчөдөн издегендер эгерим бактылуу болгон эмес. Сен азыр эле жыйнаган жерди тамтуң баскан балаң кайра чачып турганы сенин бактың. Кайра жыйнап кой, ал кайра чачсын. Эч качан ачууланба, кайгырба. Балаңа ачууң келгенде башка жерде баланын ыйына, жытына зар болуп, жыйнаганын 1000 жолу чачса, 1000 жолу жыйнаганга даяр турган, жараткан эне болуу бактысынан куру калтырган аялдар да бар экенин эсте. Жалкоолор гана зеригет. Жалкоолор гана кыларга иш таппайт. Жалкоолук жүрөктү өлтүрөт, убакытты күйгүзөт. Намаз оку, Куран оку, пайдалуу китептерди оку. Кошунаң, курбуларың менен пайдалуу сүйлөш. Ушакка, жалганга убактыңды кетирбе. Күйөөңдүн, балдарыңдын байпак, шымын кара, жыртыгын жама, түшүп калган топчусуңга да. Чыныгы мусулман аял үйүндө байпак жууса да, андан бакыттын жытын сезет. Аял сен асылсың. Эгерде видео жаккан болсо, башкалар менен бөлүшүүнү унутпаңыздар.